Assalamu alaikum dostlar. Биздин айылдан 1,5 километр алыстыкта жайлашкан дагы бир токтоп калган айыл бар. Жашоо жок ал жакта. Бирок ал эң маанилүүсү биздин жайытка эң жакын жерде жайлашкан. Ал жакта свет бар, ал жакта суу бар. Суулар үйүнүн ичине кирген, баарын жеткирет, баары жакшы. Бирок азыркы мына видеодогу бул биздин айыл. Бизден азыр айылдан чыгып кетип аткан жерде. Азыр көрсөтөм, кантип чыгып кетет. Ушу биздин айылдын жолдору, мына асфальт. Мынабу биздин бир тууган алган үй. Баягы эмеден чыккан болчу эле го, 700 миңге үй сатылды эле го. Ушул үй номерини чыгарып койгом, номери менен өздөрү сатып алган. Мен дагы эле тааныша элекмин ал адам менен. Билбейм ким ал. Ошол достор. Мына жерди төмөндүк Нурдин алган. Жер алган ал. Бул жерде жер алган. Бүрсан дагы кагаздары бүтүп жатат. Бул кубаланып эски үй болгон. Мына жерден сталбадан ток келет мына жерде. Мына шу сол жактагы мына жер толугу менен ушул жерди Нурдин деген бала алды өзүнө. Бул жер кокус чыгып калды. Бул кубаланып эски үй. Мына баня экен өзү негизичи. Мына үй. Бул гараж окшойт. Мына айтты үй турган да. Үйдү жер тилкеси 35 сотук. Кошумча дагы 30 кошулду буюрса, аны сүйлөшүп бердим. Мына шу дария, мына мост. Биздин айыл ушу менен бүтөт. Ушул жерден мен мал кайтарып чыгып кетем көбүнчө. Достор, азыр ушул баягы биздин айылга жакын жайлашкан жерге 1,5 километр алыстыкта жайлашкан айылга кетип атам. Ал жакта мен малчыга үй берем деп айтты элем ошол айылда. Ошол малчыга үй берем, малчы малын карап берсе деп. Ошол үйдү тартып келейин деп ой кылдым. Барып келейин. Үйдү барып тартып өзүм көрсөтө элекмин. Мен сатып алганда ошол азыркы акыбал ошондой эле турат. Мен сатып алган мезгилде бирөө полдоруну бир комнатанын полуну же 2 комнатанын полуну чыгарып алган экен да. Чыгарып эмес, кесип эле алган. Ал жакта адамдар жашабаса ушундай да. Аны буну койсо биздин айылдан эле адам жашаган жерден эле көп жерлерден заборуну алып кетишет, баняларыны бузуп кетет. Ошого үй алган адамдарды мен айтып кетет элем. Албетте үйдү алып коюп бир жерде жүрсөңөр үйүңөр да ошентип эч нерсеси калбайт. Эң биринчиси ичиден башталат. Ичиден полдоруну алып, полдоруну чыгарып, лагаларын алып чыгарып кетет отунга. Акырындап эшиктерин чыгарат. Аны коңшулар билбейт аны. Билсе дагы көзүн жумуп коет. Мен короолуу эмесмин депчи. Ошого ар ким өзүнүн үйүнү келип алган болсоңор карагыла келип үйүңөрдү жашагыла. Негизи жашаган алды бардыгы, буюрса келет кайтып. Мына тала жерлер булар будай, арпа тигилген жер. Достор, бул жерде мына жерде адамдар сурайт, сугат. Россияда сугат жер жок, достор. Андай нерсе түшүнүк да жок андай. Кар менен өсүп чыгат, бар жок мына жердечи. Эгерде сиз баягындай пияз, сабиз, картошка тигем десеңиздер, капуста анда суу чыгарасыз. Ал үчүн жерди казып алып, мамлекеттен уруксат алып, анан ошо баягы суу сора турган аппараттар менен, помпалар менен суу чыгарып, поливной кылсаңыздар болот. Ошондо сугат болуп калат. Мындай айтканда, жалпы сөз менен айтканда, Россияда мен уга элекмин бирөө арпага суу берип, сугат эме кылып, ал өзүн актабайт. Ошого достор,
ошондой эме бар, түшүнүк бар биякта. Азыр айылга жетип калдым. Буюрса айылга жетип калдым. Бул айылга электр энергия келген, суу бар. Кандай суу бар? Бардыгы ойлойт айылдагыдай. Жок, биякта кадимкидей трубалар менен суу бар, достор. Труба менен үйгө келген, суу келген, баары келген. Ар бир үйүндө бар. Азыр мынакей мен айылга жетип калдым. Айыл өтө эле чоң эмес, бир көчө менен айыл бүтүп калат. Бирок мезгилинде мектеп дагы болгон бул жерде. Мектеп дагы болгон. Азыр эми эч нерсе жок. Бирок бир адам жашайт бул жерде. Бир адам жашайт бул жерде. Бир адам жашайт, достор. Азыр мынакей. Мына ушул айылдан үйлөр башталат. Бул жерде менин Николай деген досум жашайт, ушул калып кетти. Наркысы билбейм кимдин үйү. Бул үйлөрдүн көбүнүн документи жок. Айыл мына ушундай жол келет айылга. Нар жакта үстүн жагында асфальт бар, бирок ал асфальтка өтө эле оңой эмес чыгыш. Кире бериш эле кыйын. А так эме кылса болот. Нары кетсе дагы бар эмелер, үйлөр бар. Бирок ага чейин элерин табыш керек. Мен азыр мүмкүнчүлүгүм да жок. Өзүмдүн дагы иштерим толтура. Мен ал жака бара албайм. Барганга дагы тааныштарды табып барыш керек. Мына асфальт, мен айткан асфальт. Мына мен койчуга сунуштаган 20 сотук жери менен мындан да көп жерлер бар, тетик жерлерди алса болот. Мен сүйлөшүп берсем болот келечекте. Азыр мынакей токтоюн, сиздер үчүн ыңгайсыздыктар бар, билем. Видеону кымылдатпа, антып тартпа, мындай тартпа дейсиздер. Мен шартыма жараша видео тартып кетем, достор. Андан жакшы тарта албайм. Достор, мына ушул үйдүн бир бөлүгү, ушу жарымы мына жерден карап бул жерге чейин жыгачтан салынган. Көрүңүз, адамдар жашабай койсо, момтуп кубаланып жата берет. Бирок сетка төрлөрү тартылган. Мындай айтканда, бунун тетигинде сарай бар. Туалетини бирөө кубалаптыр, себеп бул жерде темир койгонда, туалет койгонда ошо темирин чыгарып кетиптир бирөө. Достор, мына монтип тетиги жерден өзү 25 сотук жер бар. Ушул үйдү малчыга берейин деп ниет кылганмын, бирок эми кандай десем, азыр биринчи рет үйдү өзүн тартайын. Көрдүңүз, эл келбей, адам келбей, мына жерде чөп басып кеткен, карайсыз, чөптү. Мына жерде кудук бар экен. Кудук бар экен. Эски алма бар экен. Достор, мына жерден бүтөт. Мына уже кошунанын үйү, буну жыгачтан салынган үй. Бул мага караштуу эмес. Мына жерден монтип кетебиз, тетиги жолго чейин. Көрдүңүз, жайыт жерлер толтура бар биякта. Мына жерди дагы келечекте сүйлөшүп алса болот. Мына жерден бери. Достор, мына ушул сарай баягы 10 метр деп айтканмын. Ушул малкана сонун салынган. Үстүнү эле түнүкөсүн жаңы кылып алмаштырып койсо, дагы бир 10 жыл иштеп берет. Бул даяр малканасы менен кана өлчөйүкчү 10 метр деп мен өзүмчө эме кылгам, өлчөгөн жок. 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 экен. 17 метр экен. Мына дагы курулушу бар. Муну дагы келечекте иштетсе болот. Азыр ичине кирип көрсөтөм, достор. Ичи мындай, мынакей. Бисмилла. Малкана. Эми менде азыр толугу менен пол тактай салынган. Көрдүңүздөрбү, мына шаң. Бул жөн эле целлофан пакет менен эле жабылган. Достор, мынакей, мына жерде торпок кармай турган эме болгон. Мал кармай турганбы, эмелер, коёндор кармай турган жер. Толугу менен даяр. Мал кармайм десеңиздер, мына жерде экен мал кармаган жер. Ал жак торпок. Мына жерде дагы торпокторду камаган экен. Мынакей тактайды карасаңыз, дагы эле жыгачтар турат.
бир жакшы үстүнү түнүкөсүнө шыкырды жаңыласа могу жерлерди полдорду проходдорду ремонт кылып дагы бир аз кээбирки тактайларды алмаштырышка туура келет окшойт. Баары бир кандай десем ишке салса болот бул нерсени. Ары дагы курса боло берет да. Тетик заборду көрүп атасызбы? Тетик бул бүт ушул жерге караштуу. Ким малымды карап берсе ушуну берейин деп сунуштасам, адамдар жаман көргөндөр дагы көп болду. Эми жаман көрө берсин. Өздөрү билет да. Өздөрү билет. Достор, мына бул летний өзүнчө жазгы загон дейт экен. Могу жерде акырларды жасаган экен. Мал кармап тетик жерге чейин. Бул өзүнүн двору. Могу жерди айдаса, карасаңыз тетик жер. Өттө чоң жер. Өзү 25 бар, бирок буга дагы бир 20 кошсо болот. Азыр мына артындагы ход бар, ошол ходко кирейик. Отун дагы бар экен. Отун дагы бар экен. Сиздер үчүн ичине да отун киргизип коюптур. Достор, мен айтканым бул үйдү ээси таштап кеткенине бир 10 жыл болду да. Мен алганыма мына быйыл эле алып койдум да. Акыбалы ушундай мына. Бул кандай десем, арпа уник. Прихошка экен. Прихошка, достор. Мына ушинтип, мына тактай үйдү, мына полдоруну кесип кетиптир да бир акмак. Көрдүңүзбү мына? Полду кесип кеткен. Могу жерди кесип кеткен полдоруну. Өзү ушул эле үй. Мына 1-2 комната, и мына бул кухня. Суу. Адамдар Кыргызстанда айылда туруп суу жок. А буякта мына турба менен суу бар. Onu чечсе, ичинде суу бар. Дагы эмне дейин? Терезелери турат. Кудайга шүгүр, печкасынын темирин бирөө сууруп кетиптир. Эми каралбай калса ушундай да, достор. Эмен үйдү карабай койсо ушундай болот. Мына ушул үй, мына там башыны билбейм, ремонт кылыш керек окшойт. Бирок ичинде электричество бар, мына эски диван дагы бар экен. Достор, бул үйдүн фундаменти жок. Үйлөрдүн фундаменти болгон эмес ал мезгилде. Ошого кандай десем, терезесин сындырып кетиптир. Биринчи маалда мал кармаганы, мал карайм деген адамдарга ушул жарайт му? Сонун кылып ондоп алса болот. Келечекте. Ошол менин сунушум ушул үй болгон, достор. Достор, эгерде малымды бирөө карап берем деген ой болсо, ушул үйдү берейин сиздерге, иштеткиле. Жок болсо, быйыл өзүм сонун кылып ремонт кылып, жайытка келем ушул жерге. Достор. Ушол дагы эмне дейин? Так. Башка бир комнатада, эми прихожкада келип туруп жашаса болот. Жазда келип акырындап тазалап, шыпырып, пол тактасын алып келип кагып ремонт кылса болот. Ушул, достор. Ушул үйдү келечекте балким мына кошуна үйдү дагы сатылып калышы мүмкүн. Бул кошуна үйдү дагы бир бөлөгүнү ал ошол мен сатып алган эженин кайненесине тиешелүү экен. Анын ичинде бир аз эмеректери бар экен. Ошого ал үчүн өтө маанилүү эмерек экен. Жаштыгын мезгилинде алган экен, ошол кайненеси жаш мезгилинде. Эми бул айылдын эмеден тагдырын айтсам, ары бассак үйлөр бар. Мына свет келген столбалары бар, көрдүңүздөрбү? Достор. Үйлөр бар, мына бул асфальт, мынакей. Центральный көчө, тетигине асфальт көрүп атасыздарбы? Машинанын артында асфальт бар. Басса болот. Нары чыгып кетсе болот, бирок бир аз көптөн бери машина жүргөн эмес, ошого ушундай акыбал. Мейли, достор, ушул үйдү үй ушул. Ушуну ким алам десе,
Мал карап берем десе, мына үйдүн бир бөлүгү. Ушуну берейин, даяр баштаса болот ишти.